Давай, чарла, давай сразу. Машинамен кирип аласың. Ысык-көлдү унаас менен чогуу эс алып алган айдоочу тургундардын ачуусун козгоду. Ысык-көл районунун Чоктал айылынын Бригантина пансионатындагы көлдүн жээгинде унаа токтотулганына эс алуучулар нааразычылыктарын билдиришти. Алардын айтымында окуя 2024-жылдын 2-июль күнү болгон. Аталган айдоочуга карата тийиштүү мекемелерден чара көрүүнү өтүнүп, мындай кырдаалдын кайталануусун алдын алуу керектигин айтышууда. Маалымат булагы Турмуш. Саламатсыздарбы, Москвадагы мекендештер. Сизге документиңиз жок болуп, же таза документ жасаган адамды таппай жатсаңыз, бул тармакта көптөн бери иштеп келген Абдуталип мырзаны сунуштайбыз. Документтериңиздерди таза жана бат бүтүрүп бергенге аракет кылат. Регистрация 3 айга, продление 3 айга, 9 айга жана башка документтерди бүтүрүп берет. Байланыш жана WhatsApp номер 79 15 199 39 95. Аманатка кыянат жок. Кызматтарыңыздарда Абдуталип. Кытайда катуу торнадо 5 адамдын өмүрүн алды. Кытайдын Шаньдун провинциясында болгон торнадодан 5 адам каза болуп, 83 адам жаракат алганын Синьхуа агенттиги кабарлады. Жума күнү түштөн кийин торнадо Хэучжи шаарындагы Дунмин жана Жуачэн уездерин каптаган. Табигый кырсыктын кесепетинен 88 адам жабыркап, алардын 5-өө дарыгерлердин аракетине карабай каза болгон. Алдын ала маалыматтарга караганда, торнадо 2820 имаратты жана 48 электр чубалгысын жарактан чыгарган. Кырсыктын 4060 гектарга жакын айыл чарба жерлери да жабыркаган. Ыкчам оңдоо иштеринен кийин транспорттук байланыштар, суу, электр жана энергиясы калыбына келтирилген. Улуттук климаттык борбордун маалыматы боюнча, Шаньдун провинциясында жыл сайын орто эсеп менен 1,5 миң торнадо болуп турат. Маалымат булагы Кактус Медиа. Футболдон кийин Туркия менен Нидерланддын күйөрмандары мушташты. Берлинде Туркия менен Нидерланддын футбол командаларынын күйөрмандары беттештен кийин мушташа кетишти. Бул тууралуу социалдык тармактарда маалымдалды. Оюндун акырында туркиялык жана голландиялык күйөрмандар бири-бири менен мушташты деп жазат туркиялык Теле1 телеканалы X социалдык тармагында. Жабыркагандар бар же жок экендиги азырынча айтылы элек. Эске сала кетсек, Нидерланддын курама командасы 2004-жылдан бери биринчи жолу Европа чемпионатынын финалдык бөлүгүнө чыккан турк оюнчуларын жеңип, жарым финалга чыкты. Беттеш 2-1 эсеби менен аяктаган. Маалымат булагы Кактус Медиа. Москвада кароосуз калган 4 ымыркай Кыргызстанга кайтарылды. Эмгек министрлиги ата-энесинин камкордугусуз калган 10 айлыктан 2 жашка чейинки 4 баланы Москвадан алып келди. Бул тууралуу ведомствонун басма сөз кызматы билдирди. Ымыркайларды алып келүү Саламаттыкты сактоо министрлигинин жана Кыргызстандын Россиядагы элчилигинин көмөгү менен уюштурулган. Министрлик балдарды биологиялык үй-бүлөлөргө бириктирүү жана баланы социалдык, медициналык, психологиялык, укуктук жана колдоо маселелерин камтыган кырдаалга жалпы баа берүү иштерин жүргүзөт. Эмгек министрлиги балдарды кайтарып келүүгө жардам берген Россиянын камкорчулук органдарына, өлкөнүн консулдук кызматтарына, ошондой эле балдарды кайтаруу учурунда коопсуз ташуу жана кам көрүүнү камсыз кылган катышуучуларга терең ыраазычылык билдирет. Маалымат булагы Репортер KG.